Эми туугандар, кеч кирди, кечки базар башталды. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Биринчилерден видеобузду же бизди таап алып көрүп жаткандар болсо, каналга сөз түрдө жазылганды унутпаңыздар. Сиздер издеген унаалар биздин чыгарыштан чыгып калат, сөз түрдө. Японский, германский аралаш бардыгы ушул жерде, сатамын, алмашамын, акча керек дегендердин баары ушул жерде. Бүгүнкү число 9 ноябрь болуп калды, 2021 жыл. Азыр көрүп турасыздар, базарда машиналар жок, бардыгы жолдун жээгине чыкты. Ушул Россиядан келген учеттер коюптур. Renault Logan 2006 1.6 механика автозапуск бар экен. 200 000 сом сурап жатам дейт. Салонду көрүп көрөлү. Канча алат экен болот болмасы? Келсе түшүп беребиз. Түшүп беребиз, сүйлөшөңүз дейт. Чалып сүйлөшкөнүңүздөр. Ушунун жанында өзүбүздүн эле кыргыз номерде Fit базарга салыштырмалуу эми туугандар арзан баада турат. Дөңгөлөктөрү кышкы $4900. Базарга чыккандар баары эле көрүп чыкты окшойт. Эң арзаны $5000 деп турат. Universal Passat B3 8918 mono. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эшиги жабык экен, артына өтүп көрөйүн. Passat B3 состояниясы жакшы. 180 000 сом дейт. Улантабыз Японец Subaru Legacy B5 автоунаасы, задний камерасы бар. Дөңгөлөктөрү азыр жайык экен. Коробкасы автомат 2005 моно турбо. Турбинасы бар. Азыр баасыны билели. Канча деп атасыз? 460. Сонга сатпаганда канча болушу? 460 сом менен. 470 000 сом. 460 000. 460 000 сом. Бул жакта пробег 216 000 км. Провозной мотор, жаңы мотор. Провозной мотор. Провозной мотор. Бишкек камар YouTube каналынан чыгат. Ушул Японец Funcargo автоунаасы, Toyota Funcargo. Россиядан келиптир. 275 000 сом дейт. 2001 жылкы 1.3 автомат. 275 000 сом сурап жатат экен. Канча алат эми боло турган баасы? 265. 265. Муну варианты барбы? Ошолорго. Вариант жок, только сатыш керек. Варианттар жок экен, только сатыш керек. 265 000 сом болот дейт. Honda Accord 2000 жылкы объем 2 автомат $4200 дейт. Ушул номерлерге чаласыздар. Азыр эси телефондо бирөөлөр менен сүйлөшүп атат. Салонду ачып тоскоолдук кылбай эле коелу. Honda Odyssey 2001 2.3 баасы 4,5 сурап жатыр. Дөңгөлөктөрү кышкы. Сомго канча болот экен болушу? 4 сом менен 350 болуп калат. 350? 420 болуп калат да. 350 000 сом дейт. Задний камерасы бар, состояниясы жакшы, Odyssey экен. Азыр бул капталынан да өтөйүнчү. Ушул Honda Fit $5800 дейт. Байланыш номери. Ушул номерлерге чаласыздар. Фиттин состояниясы жакшы. Баягы Фитке салыштырып көрөсүздөр. Айырмасы $1000. $124 Mercedes срочно сатылат дейт. 2.2 плита мотор экен. Дөңгөлөктөрү кышкы 95 жылы 153 000 км жүргөн, родной пробег дейт. Өтө срочно. $3200. Ассалам алейкум. Бул сомго алмаштырганда канча болот ошондо? Боло турган баасы. Алсаңар сүйлөшөбүз да. Сүйлөшөбүз дейт.
124 кузовтары да жакшы экен туугандар. Туугандар, дагы бир Fit чыкты. Россия номерде 360 миң сом дейт. 2001 жылы 1.3 277 миң километр жүрген. Азыр салонун ачып көрөлү. Hatchback Nissan Almera 2002 жылғы 1.8 коробкасы механика. Басы 3.5 сотаттыр. Байланыш номері бар. Азыр дөңгөлөктөрү ушундай. Артына өтүп көрөлү. Салону. Соңғы сатайда канча болуп экен? 3,5 болады. Долларга 3,5 болот дейт. Кара түстө Matiz 2 2008-08 150 миң сом деп жазыптыр. Matiz'дин салонун көрөлү. Коробкасы механика. Ушунда жакшы абалда чехолдорду кийгизип коюптур. Жумуштары ушу кузунда экен, Россиядан келген, учетко коюлган. Mercedes 160 японец, оң рулду, 99 жылкы 1.6 коробкасы дагы автомат. Азыр дөңгөлөктөрү жайык экен. Басы 200 миң сом дейт. Коробка автомат. Тонар ушул Mercedes срочно сатам дейт. Жылы 97 жылкы, объем 2.2, плита мотор, коробкасы механика, 285 миң сом дейт. Номери 0707 28 61 41. Салону. Subaru Impreza 5 турбина, 1.5 автомат. 2000 жылкы экен. Азыр соңғы эсептегенде канча болот? $2800 боло турган баасында эсептегенде. $2800 так 238 шундай болуп калса керек. Машинанын не жумуш бар азыр? Кузовунда? Мотор коробкасында жумуш жок, Мотор коробкасында жумуш жок. Только ушу кузовунда пемалачы жумуштары бар дейт, калган жактары жакшы. Ушунун жанында Nissan Wing Road деген мына бар экен, японец. Коробкасы автомат, 2003, 1.5, газ бензин, басы $4700. Daha жол көрсөттүк. Отуз төртүнчү кузов BMW 93-25 механика, срочно сатам дейт, 220 миң сом. BMW-нен азыр эси каякта болду экен белгисиз, бирок сыртына эле мындай эле көрүп коелу. Ушунун жанында дагы бир 124 Mercedes ушундай жакшы абалда дөңгөлөктөрдө турат. Азыр артына да жылы 93, объем 2, коробкасы автомат, 265 миң сом сурап жатам дейт. Состояниясы жакшы экен. Улантабыз Mazda Cronos 92 жылкы, объем 2 механика, 145 миң сом. Ушул немелерге чаластар, азыр кузовтарын көрөлү артына өтүп. Тондар японец оң рулду минивэн Mitsubishi Chariot автоунаасы срочно сатылат дейт. Жылы 99-2-4 экен. Басы 230 миң сом, варианттары бар дейт.
кеми бар сүйлөшөбүз деп дагы жазып коюптур. Номери бар. Японец экенин эске алып койсоңуз. Эсисизби бака? Азыр ачып көрөлүчү. Салону. İçi salon taptaza. Бака, ачыгын айтыңызчы, конкретно эмне жумуш бар машинада? Ya, Эмне жумуш бар машинада? жазай турганбы? Ооба, жасай турган моторунда. Моторго тийбейт. Коробка, мотор жакшы. Мына сырткы эле вид болуп. Вариант эмнеге карайсыз? Мага кошуп берүүчү машиналар болсо деле алмаша берем. Өзүнүн боло турган баасы канча болот? 200 болсо бере берем. 200 болсо берип саласыз. 200 миң сом болсо берип саламын дейт. Достор, дагы бир японец Mercedes 160 1.6 объемда чыкты. 2001 жылкы 180 миң километр жүргөн. Дөңгөлөктөр кышкы экен. Азыр эсин сурайлы. Мунун боло турган баасы канча болот? 160 миң сом болот дейт.